Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн биз силер менен акыл эмгегинин маданияты китебинен номер 15 сабагыбызды баштайбыз. Окуучулардын өз алдынча билим алуусу жөнүндө эскертме. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Анда эмесе балдар, сабакка кунт коюп көңүл бурабыз. Окуучулардын өз алдынча билим алуусу жөнүндө эскертме. Урматтуу окуучулар, мугалимден алган билимди өз алдынча толуктап, изденип, окуганда гана билимиңер бышык, терең, өсүп туруучу илимге айланат. Ошон үчүн ар дайым темадан тышкары өз алдыңарча дагы окуп, билимиңерди өркүндөтүп тургула. Балдар, силер азыр окуп, үйрөнүп албасаңар, окубай койгондун ордун кийин чоңойгондо толтуруу кыйын. Ал кезде силердин өз милдетиңер, түйшүгүңөр болот. Ал үчүн убакытты туура пайдалануу зарыл. Өз алдынча билим алууда балдар эмнеге көңүл буруу керек? Анда эмесе кунт коюп угабыз. Биринчиден, жалпы интеллектуалды өстүрүүчү китептерди окууңар зарыл. Экинчиден, жаш курагыңарга ылайык адабий китептерди окуу. Үчүнчү, район, айылдагы китепканасы бар адамдардан китептерди алып окуп турууңар керек. Ошондой эле балдар, өзүңөр кызыккан кесиптеги адабият, энциклопедия, сөздүк, колдонмо, журнал, газеталарды ар дайым окуп, таанышып тургула. Макалалар чыгып турат ошо өзүңөр кызыккан кесип боюнча. Мына ошолор менен ар дайым системалуу түрдө таанышып тургула. Жана чөнтөк дептер ачууну унутпагыла. Кээ бир учурда жолдо жүргөндө дагы жарнамаларда эң жакшы улуу инсандардын сөздөрү илинип турган болот. Мына ошондагы чөнтөк дептериңерге жазып алсаңар, билимиңерге билим кошулат. Айрым учурда башка мектептерге барып калган учурларыңар да болуп калат. Мына ошол жерде дагы эң жакшы билим тарбия тууралуу, китеп тууралуу жакшы жазылган сөздөрдү чөнтөк дептериңерге жазып аласыңар. Ошондой эле балдар, өз билимиңерди өркүндөтүүдө сөзсүз түрдө окуган китептер жөнүндө жаныңардагы досторуңарга, ата-энеңерге айтып, ой бөлүшүп тургула. Ой жүгүртүп, аны конспекттелеп, системага салып турууңар зарыл. Балдар, өз билимиңерди тереңдетүү үчүн телевизор, радио, интернеттен ар кандай темадагы маалыматтарды окуп таанышып тургула. Ошондой эле илим, билим, маданият жаңылыктарын системалуу көрүп турууңар керек. Телевизордон берилүүчү Акыл Ордо, Поле чудес, Звездный час деген берүүлөр бар. Мына ушуларды дагы ар дайым үзбөй көрүп тургула. Өз алдыңарча билимиңерди өркүндөтүү үчүн дагы китеп окуганда балдар, өткөн сабакта да айтып кеткем, дагы кайталап коеюн. Эгерде балдар өз алдыңарча китеп окуганда дайыма астын сызып, негизгилерин калем менен чийип койсоңор, ошону кайталоо учурунда дагы өзүңөргө оңой болот. Себеби баарын окуп жүрбөстөн, асты сызылгандарды эле окуп кайталап койсоңор, билимиңерге билим кошулуп, көпкө чейин ал эсиңерде сакталуу болот. Өз алдынча билим алууда балдар, жомок, легенда, аңгеме, уламыш жана башкаларды чоңдордон угуу дагы эң жакшы. Көптү билген биларман, адамдар менен баарлашууга дагы аракет кылгыла. Бул дагы силерге эң пайдалуу натыйжасын берет. Айрым окуучулар балдар, сурагандан уялышат, тартынышат. Андай сапаттан алыс болгула. Билбегениңерди суроодон уялбагыла. Эгерде түшүнүксүз сөз болуп калса, өз алдыңарча анын жообун табууга аракет кылгыла. Эгерде анда дагы таба албасаңар, билгендерден сурап үйрөнгүлө. Ошондой эле көптү көргөн акылмандардын аңгемесине дагы катышсаңар, силердин билимиңерге билим кошулат. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Өз алдынча билим алууда балдар, жогоруда айтылган эскертмелердин баарын эсиңерден чыгарбагыла. Эч качан баарын билем дебегиле. Билгенибизден биле элегибиз абдан көп. Окуй берсең көзүңдү ачат, отура берсең жалкоолук басат деген макал менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактарда кездешкенче саламатта калгыла.